Саламатсыздарбы, урматтуу Lady KG YouTube каналынын көрөрмандары. Биз бүгүн Гулина айым менен маектешүү үчүн келдик. Гулинаны мен бир күчтүү айым, мындай бир чыныгы мыкты эне, анан бир күчтүү мотиватор катары билем да. Анткени Кудай Гулинага сыноону бир эмес 2 баласы аркылуу берсе дагы позитивдүү маанайынан эч качан жазбайт. Мына ушул Гулинанын жашоосу көпчүлүккө үлгү болуп, шык берет деген ой менен биз азыр Гулина менен маектешебиз. Гулина, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошо көпчүлүк үй бүлөлөр ушундай сыноону тилекке каршы көтөрө алышпайт да. Силер болсо мындай бири-бириңерге эл шаркак ынтымакта жашап, дайыма позитивдүү жашоо сүрөткөнсүңөр. Биз жолдошум экөөбүз 2012-жылы башкарышканбыз. Бир кыз, 2 уулубуз бар да азыр. Кызым айганыш тилекке каршы шу диагноздун аркасынан каза болуп калды. Биринчи биз кыйынчылык башталганда 2016-жылы 15 аягында кызыбыздын ооруганын билдик да. Ошол убакта бизде деле болгон, жолдошум экөөбүз бири-бирибизди күнөөлөп, сен де күнөө, мен де күнөө болуп, урушуп, талашып, бирок Москвага баргандан кийин биз Россияда жүргөндө психологко кайрылып, ошо психологдордон кичине баягы консультация алып, ошодон кийин биринчи мен алдым да. Алгандан кийин мен өзүмүн жолдошума жасап аткан каталарымы түшүндүм да. Кийин жолдошумду да көндүрдүм, онлайн консультация алды. Алгандан кийин уже сен де күнөө, мен де күнөө болбой, биз ошол диагнозду балдарыбыз кандай диагноз менен болсо ошону кабыл алдык да. Ошо бизге психологдордун жардамы түрткү болду ушуну кабыл алышыбызга. Кабыл алгандан кийин жашообуз кадимкидей эле өзгөрдү да. Экөөбүздүн мамиле жеңилдей түштү. Бири-бирибизди күнөөлөбөй калдык. Үйдө уруш вообще болбой калды. Экөөбүз бири-бирибизге түшүнүп, ал мени колдойт, мен аны колдойм. Балдарыбызды дагы мурункудан дагы көзүбүзгө башкача көрүнүп калды. Андан мурун эми кандай болот, келечеги кандай болот? Баягы интернеттен окуп алып, диагноздорубузду окуп алып, уже баягы коркунуч бар эле да. Бирок биз кабыл алгандан кийин диагнозду жашообуз ушул 180% өзгөрдү да. Ошодон кийин көз тийбесин жолдошум экөөбүз. Мен бир нерсени айтсам ал колдойт, ал айтса мен колдойм да. Азыр ошентип жашап атабыз. Силерде ушундай бар экен го, мындай балдарды жакшынакай кийинтип алып көчөгө алып чыгып, майрамдагыдай фотосессияларды жүргүзүп турат экенсиңер, э? Мен өзүм ошондойду жакшы көрөм да. Атабыз мурун окшош кийинип, же фотосессия койчу дей берчү. Анан 1-2 жолу алып барып зордоп, жүр деп койт. Сүйрөп жүрүп азыр көнүп калды. Өзү айтат, туулган күндөр болсо, "Не фотосессия кылабызбы? Кандай кийим кийебиз мунусунда? Каяка чыгып, же природага эле чыгып жасайлыбы?" деп. Кайра атабыз өзү кызыгып калды ошол нерсеге. Балдардын да көңүлү көтөрүлөт. Ушул бир эмес 2 баланын тең диагнозу окшош болуп атпайбы? Бунун себебин билдиңерби? Негизи диагноз так коюлдубу? Так диагноз кызыма башка, балама башка коюлуп аткан да башта. Бирок кийин Москвадан анализ тапшырганыбызда экөөнүн тең диагнозу окшош болуп чыкты да. Бул баягы генден сломанный ген бар деп чыкты да. Бизден жолдошум экөөбүздүн сурф 1 деген ген бар экен, ошол бизде ошол сломанный болуп чыкты да. Диагнозу ошондой болуп чыкты. Синдром Лея деп. Бул оорунун деле лечениясы жок экен тилекке каршы азыр. Бирок үмүтүбүз бар, заманы күндөн күнгө өнүгүп атат. Буюрса биздин балдарга да лечения чыгат деп ишенебиз. Бул мегдат негизи жатпайт да. Үйдө ушу 24 саат бою почти колдо эле жүрөт. Үйдө тамак жесем деле ушу колумда турат. Иногда эле бир 40 мүнөттөй эле мультфильм көргөнү гана жатат. Анда деле атасы кармап турат, же ушу араң эле жатат да. Башка убакта только колдо. Анан машинада жүргөндө деле ушу доставка кылып иштеп жүргөндө ушинтип колумда алып жүрөм. Кичинекейим уктайт, томолоп жатып ошол көп деле колго алынбайт. Бул постоянно колдо да. Мына буттар тартышкан үчүн да жатканда кыйналат да. Ошон үчүн колго сурана берет көбүнчө. Ушинтип жүрө беребиз. Андай жаман нерселерди айтпашың керекпи? Айтпайм, макул. Колдо отурган жакшы да. Айтпа дейм. Колдо отурган жакшы да, сен эркелетип алып жүрөм да. Бул сонун бала, алып жүрөм, колдо жүрөт, а? Чыртак. Жаман нерселерин айтпаш керек да. Атасы деле баягы доставкага иногда биз чыкпай калсак өзү чыгып жумуштарын бүтүрүп келгенде мен кыйнады же бир нерсе деп айтсам,
ыйлайт, айтпа дейт да. Мактайм, ой сон ачы кыйнаган жок. Айтканымды жасады десем анан чыртаңдап күлөт. Жаман жагын эч айтпашыбыз керек. Туугандарга деле айтпайбыз да. Меге колуң ооруп кетти же кыйналдың десе, жок, колум ооруган жок, мен Мегдат жакшы көрөм да ошон үчүн алып отурам дейм. Ошо күлөт. Аны ооруйт да, бул кыйнайт да десең сразу ыйлайт, айтпа дейт да. Жаман нерселерди айтпашыбыз керек. Только макташыбыз керек. Только мактайм сени. Ооба, макул. Мактайм, Ушундай балдарын коомчулукка алып чыкканда мындай тартынган, алып чыкпай эле үйүндө камаган ата-энелер барго. Аларга эмне дейт элең? Аларга айтарым, негизи жашоо ушунчалык таттуу, анан ошол кыска да, анан бактылуу мүнөттөр деле аз. Ошол күндөрдү баланы төртүп алып ичинде кармап отурбаңыздар демекчимин да. Себеби балдардын биз болгон, бирок биз болгондо деле айлап, жылдап отурбадык, бир 2 айдай ушундай стрессте болдук да, стресс абалда. Эми кантип чыгабыз, кызым реңмесин алып чыккан, моюнда трубка бар, кантип алып чыгабыз көчөгө, кандай деп. Бирок баардыгын өздөштүргөндөн кийин азыр биз кинотеатрларга барабыз, мисалы, балдар менен. Новогодний елкалар каерде корпоративдер болсо ошол жерге, даже Оштогу туугандарыбыз той берип, тойго чакырса, ресторандарга барабыз да. Коляска, аппаратура бардыгы менен. Анан билет туугандарыбыз барып көтөрүшүп алып чыгып бизди жайлаштырып коюшат. Атабыз балдарды карап отурса, мен кадимгидей эле бийлеп, кайра келип отуруп, кайра кадимгидей эле жашоону жашап атабыз да. Ошого ошондой ата-энелерге айтарым, балдарды төрт абалдын ичинде камап отурбастан, өзүбүз көргөн жашоону көрсөтүп, балдардын өмүрү аз да. Ошол өмүрдү баягы жакшы өткөргөнгө түрткү болушубуз керек да, үйдө камап отурбастан. Парктарга алып чыгып, игровойлорго алып барабыз. Мегдаттын оозунан шилекейлер агып калат да. Постоянно эле баягы ооздорун арчып ошол жерлерди да көтөрүп, горкалардан түшүп, кадимгидей да. Бул эмнени кааласа бизге айтат, биз ошону аткарабыз. Мегдаттын колу, путу биз атабыз экөөбүзбүз да. Сүйлөт да. Азыр сүйлөгөндө трубка коюлганга звук чыкпай калды да. Бирок оозу менен түшүндүрөт, биз түшүнөбүз. Трубка колунга чейин кадимгидей эле сүйлөйт. Бул даже 2 жашка чейин баскан. Кадимгидей балдардай басып, кадимгидей эле болчу да. Кийин диагнозубуз акырын биздин диагноз боюнча ушундай экен да. Баланын дем алуу жоголот экен, өзү дем ала албай, тамакты жей албай, анан буктары, колдору иштей албай, ушинтип акырын назат кете берет да. Диагнозубуз ошондой. Ошондой болсо дагы экинчи балаңардын дагы диагнозу кайра эле кайталанып атканын укканда кандай абалда болдуңар эле? Эң оор абалда болдук. Себеби бул басчу да, кызыма диагноз коюлуп, кызым ооруган убакта. Бул өзү басчу да. Анан мындай ударный болду да бизге. Экинчи удар болду да. Экинчи удар болгондо кыйналдык, ыйладык, бирок ыйлап, мен аял кишилерден зависит экен. Мен ыйлап эле үйдө отура берсем, жолдошум деле менге карап, аны деле көңүлү ачылбайт экен. Үйдө тамак жасалбайт экен. Тамак жеген киши жок. Анан ыйлап өзүмө келгенден кийин карасам баарынын эле көңүлү жок. Кызым жатат, балам бул мени көрүп, бул ыйлайт. Анан өзүм колго алып, кел. Эми ушундай болсо эмне кылабыз деп анан туруп тамак жасап, күлүп жайнап, мен жакшы жүрсөм, анан жолдошум деле ошого өтөт экен да. Ошентип жеңип келатабыз. Сыноолорду бизге берилген. Үчүнчү баланы төрөө алдында мындай бир коркунуч жаралдыбы? Ооба, бизге врачтар негизи төрөгөнгө болбойт, эгер төрөсөңөр дагы баягы коркунуч бар деп айтканда. Анан бирок ушундай Мегдаттын диагнозу менен синдром Ли деп группаларды табып алып, Россияда мамочкалар көп экен. Бир 20 чакты мамочка бар экен. Ошолордун группасына кошулуп, ошолордун консультация алып, текшерилип, анализдерди тапшырып, төрөгөн здоровый балдар бар экен да, 2ден 3дөн балдар. Ошолорго карап, ошолордун айткандарын кылып, анализдерди тапшырып, Кудайдан тилеп тобокел кылдык биз деле. Эми ишенебиз бул балабызда андай жок экен. Бирок пока азыр төрөлгөндөн кийин анализ жөнөткөнбүз, жакшы деп айтат да врачтар. Андан кийин дагы текшеришибиз керек. Пока бара элекпиз Россияга. Ооба, текшерилип турабыз. Бирок боюмда бар кезде ошол анализдерин полный тапшырганда жакшы чыккан да. Бул балдардын андай жок болчу да, подозрение жок болчу да ооруга. Ошого буларда баягындай анализдер тапшырган эмеспиз да. Кызым менен балам уда-уда 1 жаштан болчу да. Аралык ошого буларда текшерилген эмес. Бул балам да текшерилип, врачтардын айтканын бүт жасадык.
Россияда жүргөндө силер ошол 2 бала менен болуп атсаңар, буну бир эле адамдын күчү жетпейт да, экөөлөп караш керек Ким иштеп каражат табат? Атабыз, то есть жолдошум иштеп атты. Жолдошум иштеп, мен өзүм үйдө экөөнү өзүм карайм да. Үйрөнүп калгам, кызымы деле, баламы деле экөөнү карап, өзүм үйдө карап отурдум. Жолдошум айлык иште иштеп атты. Бирок үйдө онлайн 2 баланы карап отурганда дагы өзүм онлайнда иштеп аттым да. Баягындай сетевой маркетингтерге кирип алып, жолдошума кошумча кылып, ошентип иштеп отуруп келип машина алдык да. Бул жакта оорукчан балдар бар да, Бишкекте, Кыргызстанда, то есть ошо Кыргызстандагы балдарга питанияларды жиберип, бизде жок, сатылбайт. Ошол нерселерди мен ал жактан арзаныраак таап, буларга жиберип, ошентип кичине пайда таап аттык. Анан баягындай сетевой фирмаларга кирип алып, Atomy, Enwork деп чыкты, экөөнө тең уда жазылып алып, экөөнө тең иштеп аттым да. Азыр да? Азыр эми ал фирмаларда иштебейм, азыр ошол өзүбүз питанияларды сатканыбызды до сих пор эле улантып келип атабыз. Россиядан алдырып, бул жерде мамочкаларга арзаныраак беребиз да. Андан сырткары пассивный бөлө сатабыз азыр доставка кылып. Анан пижамаларды, ошолорду арзан алып келип, үстүнө кичине кошуп, өзүбүз машинандыга балдарды да салып алып, саатан кечке ошо доставкада жүрөбүз, тамакты көчөдөн жейбиз, анан үйгө чатар конокко эле барып, ушинтип иштейбиз да. Ортосунда Мегдат массажына келип кетебиз. Машинаны балдарга ылайыкташтырып, реанимационный кылып жасаганбыз да. Ичинде аппараттарыбыздын заряды түгөнүп калса, аппараттарды сая турган 220 вольт чыгара турган кылып, ошол бир нерселер бар экен, койдуруп, жолдошум полный даярдаган. Алыс жолго деле чыга беребиз. Жолдо Тефальга чай кайнатса деле болот да, мындай айтканда машинадачы. Ошо Ошко канча жол барып келдик, тууган урукту кыдырып, кайын журт Оштодо. Мен өзүм төркүнүм Алабукага барып келдик. Баягы коркуубузду жеңгенден кийин жашоо ушунчалык жеңил болду. Азыр тоогой салган деле шарт туруп кете беребиз да. Машинабыз бүт ошого ылайыкташтырылган. Аппараттарды полный зарядка сайып, көчөдөн ушинтип жүрө беребиз. Доставканы деле ошентип кылабыз. Башта Мегдат үйрөнүп калган, кичинекей мейлап, көнбөй ушинтип жүрдү. Азыр көндүрдүк. Машинада уктайт, машинада тамак жейт. Жаткызып, подушка, одеял бардыгы бар машина ичинде. Уктаган жаткызам, уктабаганын колуга алам, алмак-салмак. Анан жолдошум кармап турат, түшүп, мен консультация берип, сата тургандарга алып түшүп, анан жолдошум көтөрүп алып барып берет. Мен консультация берем, ал алып барып берет да, ушинтип. Алмак-салмак. Бирөөбүз машинада отурушубуз керек да. Ошентип иштейбиз. Ушундай диагноз менен ооругандар Кыргызстанда көп бекен? Мындай диагноз менен Кыргызстанда бир бала бар деди. Алар да бирок четте жашайт экен, Мегдаттын диагнозу менен. Анан көбү бизде ДЦП да. ДЦП анан СМА менен ооругандар. Тяжелый формалары бар ДЦПнын, бирок ошолор деле ушинтип трубка менен жем алып. Бизде азыр өзүбүз группа ачканбыз. ИВЛ менен Кыргызстанда 12 бала бар эле, 3 бала каза болуп калды. Азыр 9 бала бар да. Менин балам түнү ИВЛде дем алат да. Менин балам кошулганда 9 бала бар. Анан мындай трубка менен дем алган 17 ушундай бала бар. Өзүбүздүн группаларыбыз бар. Ошол жерде бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге опыт алмашып, ата-энелер ушинтебиз да. Анан даже мындай керектүү нерселерди да өкмөттөн жардам жок да бизге. Бүт бирөөбүзгө түгөнүп баратса, биреөөбүзгө берип туруп, ушинтип жардам беребиз да. Ошон үчүн группа ачканбыз. Мегдат чоң жигит болот, үйлөнөт, Мегдат? Ооба. Тоюңа барабыз, чакырасың тоюңа? Ооба. Экөө сүйлөшүп отурганда да көп айтам да. Азыр сени карап атабыз, эртең биз караганда сен карайсың да. Деп анан бул мындай көңүлчүк да. Анан сенин балдарың жүгүрүп чыгып, пакеттерди көтөрүп келип, бизге атаң экөөбүзгө алмаларды көтөрүп келет. Анан минтет да десем, дейт, анан аялың жакшы, аял болсо апамдарды кара деп айт, биздин чайларыбызды сыгыз алып келсин деп ушинтсем, ошондо деле ыйлайт да. Аял албайм дейт. Балдарым эле келет дейт. Аялымы алып келбейм дейт. Ошондо да мындай трогательный бир нерселерди айтсаң, сөзсүз ыйлайт да, өтө сезимтал. Биз деле карап жүрө берем дейт. Мен силерди деле караймын, машинага салып алып барамын, бияка алып барамын деп. Жакшы болуп кетет Мегдат, Жашын тилегин берет дейт. Тилей дейм да, мен Кудайдан тилей бер. Баары болот, Кудай кааласа. Чоң жигит болуп бизди багат, Эркектер көбүнчө чыдабай кетет го мындай нерселергечи. Жолдошум негизи балага жакын жан да. Балдарды ушунчалык жакшы көрөт. Көчөдө деле бирөөлөрдүн балдарын көрсө деле беттерин кармалап мындай өбөрейин дей берет да. Мындай балдар жакшы көрөт. Может, ошондуктанбы жолдошум эчин алып, же балдар мындай болду деп айткан уга элекмин да ушул убакка чейин. Балдарын жакшы көрөт.
ошо биз үчүн колунан келгенин жасайт да. Гүлина неме ошондо кызым менен жашап калган аябай өкүнүчтүү болуптур. Бул нерсе көптөн кийин өзүңөргө келгенби? Оор сокко болдубу силерге? Ооба, биз билет элем, бирок врачтар буга чейин айтып жүргөн да бизге. Ушундай болот. Ал врачтардын айтканы боюнча кызым максимум 5 жаш жашаш керек да, бирок кызым 9 жаш 12 күн жашады да. Туулган күндөн кийин 12 күндөн эле каза болуп калды. Удар катуу болду, мага эле эмес, балама дагы. Булар эгистей болуп чоңойгон да. Коляскалары да эгистей болчу, кийимдери да окшош болчу экөөнүн. Үй бүлөбүзгө оор жоготуу болду. Бирок кызым акыркы күндөрү жандары катуу ооруп, кыйналганда, анан өзүм соротом да, ушу жаны оорубаган жактарга кетти деп эле соротом. Бирок күн эле эстейбиз, ар бир минутада. Баягы айтат го, убакыт дарылайт, акырын жакшы болуп кетет деп. Жок, унутпайт экенсиң. Баланыкы кыйын экен. Күн өткөн сайын наоборот сагыныч күчөй берет экен да. Анан үйдө сүрөттөрүн деле алып таштаганбыз. Бул Мегдат жакын үчүн баягы сыгылып мынтип жүрбөсүн деп, анан үйгө айылга кетип жайгаштырып келгенден кийин сүрөттөрүн алсам, бул ыйлап атпайбы, алба депчи. Анан коюп койдук, азыр деле алдырбайт да. Эштен кирсе эле сразу карайт ошо сүрөттүчү. Ошо жерде турсун деп кирип эле карап, кичинекейин төрөлгөндө үйгө алып чыгып келгенибиз деле бул сүйүнүп айтып атпайбы. Айшече, врачканы алып келдик, врачканы деп сүрөттү карап элечи. Баягы сезимтал да. Мамайни. Илаба. Жаным. Айшече. Болду, мен ыйлабайм, мен ыйлабайм. Бул бүт түшүнүп келген үчүн. Болду, ыйлабайт, болду, ыйлабайт, мен ыйлабайм, ыйлабаймбы? Болду, ыйлабайм. Туруп, баягы сагыныч да болду эле. Мен оор болду, бирок баягы үйдө ыйлай албайм да мен. Ыйлай албайм, ыйласам бул ыйлайт. Жолдошум настроение түшөт. Жаным. Болду. Бейишке кеткен да. Деттерин алдына кеткен. Бейиште туфлилерди кийип алып, көйнөктөрүн кийип алып жүрөт да. Көйнөк бар, бирок көйнөк кийген сүрөтүн чыгарып койгонбуз да. Анан айта берем, туфлилерди кийип алып чыргап жүрөт да, эжең басып, жаны оорубай десем, анан күлүп калат да. Нормально. Ушундай акылдуу балам да мен. Жаным. Аз тазалап алайынчы. Канча убакыт? Иногда бат-баттан тазалап калам. Какырыктар көбөйүп калат да. Иногда арада бир тазалайм. Жок, азыр өзү дем ала албайт да, ошон үчүн ушул трубка аркылуу дем алат да. Атайын аккумулятор менен аппарат алып алганбыз, көчөлөрдө каерде болсо көтөрүп жүрө беребиз. Ошо менен тазалап турбасам баягы трубка солуп калат да. Ошону чыгарып түшүш керек. Гүлина, сени ошо үйдө деле аябай үлгүлүү хозяйка деп уктум эле да. Ал үйдөгү иштерге кантип жетишесиң? Үйдөгү иштер, мен өзүм жашоодо мындай кыйналган, мен үйдөгү иштерден эс алам да. Гүлдөрдү көп өстүрөм үйдө. Анан мындай кулинарияга да жакынмын. Тамактарды түрлөп жасап, выпечкаларды бышырып, ошолорду жакшы көрөм. Өзүм көчөдөн чарчап тасалкадан келсек деле самса жасагым келсе, самсаны жакшы көрөт Мегдат. Атасы дагы. Анан сразу эле жасай коем да. Көчөдө мен чарчап келдим, буну кыла албайм деп айтпайм. Сразу эле лагман жасагым келсе, лагман ошол тамактарды жасап эс алам. Гүлдөрүмө суу куюп, жалбырактарды арчып, кадимгидей. Самса. Жардамчыларым мурун жок, эки балам өзүм эле карап жүрчүмүн. Азыр кайнежемин бир уулу менен бир кызы студент, ошолор бизге келип биздикинде жашап, бизге жардамчы да. Ошолор жардам берет. Балам кичинекейим карашат, үй иштери боюнча жардам беришет. Мегдатты дагы карайт, мен жасаганын баарын жасайт да. Жардам беришип, чоң жардамчыларым бар азыр, Кудайга шүгүр. Самса жасап берем, Кече айттым эле, эртең жасап берем деп. Самсаны жакшы көрөт да.
Прическаны сонун го Мегдат. Кандай кыласың, прическаңды айтып кой. Прическаны кандай кылабыз? Көдүрө кылат. YouTube көрөбү? YouTube көрөт да, ошо чачын көдүрө кылам деп. Өткөндө реанимациядан келгенде чачтары бияктары да өсүп кеткен, анан ке чачын кыркайын десем, жок, биягың тийбе дейт үстүн. Көдүрө кылам дейт, макул деп бир сол менен сүйлөшүп койгонбуз салонго. Пока ошо айтабыз барганы. Кичине күн жылыза барып жасатып келебиз. Бул да гүлдөрдү бул да жакшы көрөт. Эне негизи эмнени жакшы көрсө балдар ошону кылып кете берет экен. Тамакты деле мен авокадо, лимондор жакшы көрөм. Полный мен эле повторум да. Полный ушинтип мен эмне жесем ошону жейин деп, эмнени кылам десем, ушинтип жатса деле коляскаларын үйдө мындай вертикализаторлор бар да, ошолорду чаңдарын ачып, ушинтсем мен да арчыйм дейт. Анан түйүнө жаткызып коем патышка, колуна влажный салфетканы карма. Колу жетсе жетпесе минутта алар жей берет да. Өзү эне балдарга пример экенбиз да. Эмнени жасасам ошону жасаганга аракет кылат. Анан Гүлина силер мындай жардам берүүнү каалагандарга баягы баш тартат экенсиңер да. Эмнеге алгыңар келбейт? Биз башта катуу кыйналганыбызда ошо биринчи жолу аппаратыбыз бузулуп калып, ушундай аппаратыбыз 100 000 сомдук аппарат болчу да. Ошобуз бузулуп калып, ошондо жардам сураганбыз. Ал 2018-жылы. Ошондо жардам алдык. Анан кийин Москвада бир жолу жардам, кызыма коляска, анан буттары кыйшайып кеткенге туторалар жасап керек болуп 1 миллион канча акча чогултканбыз. Ошолорго жардам сурадык. Анан кийин эми баягы крупный сумма керек болгондо гана элден сурайбыз да. Даже мен өзүм ата-энемен, жолдошум ата-энесинен акча сурабайбыз. Бизге жардам бергиле. Себеби бизди бөлүп коюшту. Өзүбүздүн тирилигибиз бөлөк да. Ошон үчүн аларга жүгүрүп, наоборот, аларга жардам берген аракет кылабыз. Ошого көбү бизге жардам берейин десе, мен наоборот башка ата-энелердин баягыларын берем да. Бирок ошондо деле жашы улуу эжелер болсо, билем башкалар муктаждар бар экен, бирок мен именно сен балаңа бергим келип атат. Эми 2000-3000 менен не болот эле, балаңа таттуу алып берчи, Мегдатка жакшы көргөн кийимин алып берип кой, же игрушкасын алып бер деп. Улуу эжелер инстаграмдан жазып урушат да, мен кадимги. Мен билем муктаждар көп, бирок мен сага бергим келип атат. Анан макул эже деп алам. Иногда анан жолдошум көбүнчө айтат, өзү иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Эми баягы муктаж болбой эле жашаганга шүгүр дейли дейт. Ошого өзүбүз пешнеттерибиз менен табып иштеп аткан үчүн көбүн эле отказ кылабыз да. Инстаграмга посттор киргизип, аны менен алектенгенге да убакыт кетет го, ага да убакыт табат экенсиң, Өзүм инстаграмды жакшы көрөм. Ал жакка настроение болгондо деле жазам, кубангандан деле жазам. Катталуучуларыбыз бир да негатив жок да биздин аккаунтта. Ошон үчүнбү баардыгы колдоп, кандай проектти баштасам дайым колдошот да. Ошон үчүн инстаграмдагыларга сөзсүз көңүл бурам да ал жака. Мына именно ушу Мегдатка окшогон балдарга баягы пайдалуу белек деп бир проект баштадык эле, бир эле жолу токтоп калды ошонубуз. Эми буйруса кичине балдарымды кичинекейим чоңойтуп, мына жаз келип алса, ошол менен көбүрөөк алектенейин деп атам. Себеби баягы жаңы жылдын алдынан балдарга таттуулар, торттор мисалы берилет, жебеген балдар бар да. Совсем эле только питание, смесь ичкен балдарга ошон үчүн ошол убакта чыгардык эле да, пайдалуу белек деп. Балдарга именно подгузник, влажный салфетка, мыломоющие средстволарды сбор ачып чогултуп, ар бир балага список менен жөнөтүп аттык да. Ошо 55 балага жардам бердик. Эми ошону кайра суранышып атат, улантабы деп. Ошону да чыгарып, кичине болсо да элге да жардамыбыз тийсин. Биз бир убактары алуучу колдордон болдук эле, эми өзүбүз бере албасак деле ошол ортодо көпүрө болуп берели деген ойда. Жардам болсун деп. Гүлина ошол өзүң айтмакчы, бүт баары энеден көз каранды, эненин маанайынан көз каранды. Андыктан сен мондай позитивдүү көз карашың менен жашоого болгон. Буюрса баары жакшы болот алдыда. Мегдат айыгып кетет, баары жакшы болот. Урматтуу көрөрмандар, мынакей көрдүңүздөр. Андыктан жашоого мындай налыганга, наразы болгонго акыбыз жок. Сиздерден бир гана сураныч, мынакей ушул Гүлинанын инстаграм баракчасына жазылыңыздар, бизнесине өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, буйрутмаларды берип туруңуздар. Саламатта калыңыздар.